Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Урматтуу мусулман бир туугандарым, биз бардыгыбыз саламдашканда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп саламдашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва баракатух Аллахнын тынчтыгы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, Аллахнын рахматы болсун, ва баракатух берекеси болсун. Намазыбызда ат-тахиятта дайым Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахым Мухаммад алейхиссаламга береке берген, Ибрахим алейхиссаламга береке берген сыяктуу. Түнкү тахаджуд намаздарда Аллахум барик ли фима атайт, Аллахым мага берген нерселериңе береке бер деп. Марек болсун, барекелүү болсун дейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү 2 жаш үйлөнгөн кезде тос айтып коёк дебейт. Сөз келгенде айтып коюн, урматтуу мусулман бир тууган, 2016-жылы Кыргызстанда 48.000-49 миңге жакын улан кыздар үйлөнгөн. Бирок 9 айдын ичинде 17% ажырашып кеткен. Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү мамлекеттин, коомдун бекемдүүлүгү. Үй бүлөнүн бактылуулугу коомдун, мекендин бактылуулугу. Үй бүлөнүн ыдырагандыгы мамлекеттин ыдырагандыгы деген сөз. Үй бүлөнүн бактысыздыгы биздеги мамлекетте жашап жаткан калктын бактысыздыгы. Эмне үчүн 9 ай болбостон 17% ажырашат? Кыргызда айтат, эгерге отурганда кыйшык отурду дейт. Биздин үйлөнүү үлпөт тойлорубузда жигиттерибиз же кыздарыбызды жигиттер үйлөнүүгө тандаганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тункахул мар'ату аля арба'a, аялды 4 нерсесине кара дейт. Ли жамалиха, бар эле сулуулугун каалайт. Бирок сулуулук ар кимдин көзүндө башка-башка. Ва ли насабиха, тегине карайт. Ата теги ким? Кандай ата-эне тарбия кылган? Негизи тарбия деген нерсени билген, иманы бар, Кудайдан корккон ата-эненин перзентиби? Же бир материалист, же бир атеисттин, кудайсыздынбы? Вали малиха, анын малы мүлкүнө карайсың, коомдо турган ордуга. Вали динеха, анын динине, фазфар бизати дин тарубат ядак, динине карап тандагын, жырга бактылуу болуп жашайсың дейт. Ал эми кыздарыбызга жуучу келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иза жаакум ман тардауна ли динихи ва хулуқи фазаввижух. Эгер силердин кызыңарга колун сурап келген адамдын адеп ахлакына, динине разы болсоңор, кызыңарды бергиле дейт. Анын минген машинесине, хоббисине, көтөргөн дипломуна деген эмес. Жашаган үйүнө деген эмес. Эгерге отурганда кыйшык отурду деген, бүгүн кайда анын прическасына, краскасына, башкасына алданып үйлөнгөндөн кийин үйлөнүү үлпөт тойлорубузда шариаттын көрсөткөн жолу менен болбостон, бул тема эмес эле, темага каяктан кирип кеттим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт үйлөнгөн жигит менен кызга баракаллаху лакума, Аллахым экөөңө береке берсин, ва барака алейкума, жана экөөңдү да Аллах берекелүү кылсын. Аллах экөөңдү берекелүү кылсын, Аллах силерге берекелерди берсин деп пайгамбар дуа кылат эле.